Чолпон Кийизбаева. Президенттик шайлоодо Садыр Жапаровдун шансы көп. Эмне үчүн? Өмүрбек Бабанов президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровду колдойм деп кайрылуу кылды. Аны коомчулук талкууга алып коркуп кетти деп жатышат. Ал маанилүү эмес, негизинен биригүүлөрдүн болгону жакшы. Мына калкынын саны алдаганча көп. Америкада президенттик шайлоосуна 2 гана талапкер чыкты. Биздин шайлоодо өтпөй турганын билсе дагы бутка чалынып талапкер болуп алгандар болот. Арстан Алай, Нурлан Отуев сыяктуу психикалык саламаттыгынан шек жараткандар. Менимче эки талапкердин ортосунда атаандаштык жүрөт. Садыр Жапаров жана Адахан Мадумаров. Масадыковдун аты дагы аталып жатат, бирок аймактарда ал популярдуу эмес. Шыкмаматов Нарындын координатору болуп, Жапаровду колдой турганын билдирди. Өткөн президенттик шайлоодо 600 миңден ашык добуш алган Бабанов дагы Жапаровго кол кабыш кылат. Азырынча белдүү саясатчылар Садыр Жапаровго ооп баштаганы анын ийгилигин эртелетет. Кыргыз саясатында кимге саясатчылар ооп баштаса, калганы дагы ал тарапка ыктайт. Мадумаровдун дагы мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруу болбойт, бирок анын кемчилиги жанына эч кимди жолотпойт. Өзүн ашкери акылдуу сезип жана текеберчилиги менен көп учурда жеңилүү ызасын тартат. Эл арасында Россия Садыр Жапаровду колдобойт деген ойлор айтылууда. Чынында Россия үчүн Садыр Жапаровпу, Акматпы, Ташматпы айырмасы жок. Жалпы эл тандаган бийлик менен кызматташып кете берет. Убактылуу даласын салганы менен Россия Кыргызстанды эч качан колдон чыгарып, достук мамилесин бузгусу келбейт. Себеби Кыргызстандын жайгашкан аймагы геосаясатта абдан маанилүү. Шайлоо соңунда Садыр Жапаровду эң биринчи болуп Россия куттуктайт. Шайлоо менен божомолунда биринчи тур менен аяктап, Садыр Жапаров президент болот. Шайлоо соңунда толкундоолор, тирешүүлөр болбойт. Себеби бул сапар саясий күчтөр шайлоо алдында эле биригип алышат. Кыргызстандагы акыркы саясий окуялар жаңы саясий маданияттын калыптанышына алып келет. Албетте бутка чалынган талапкерлер 1000ге жетпеген добуш алып, бюллетендеги тизменин эле санын көбөйткөнү болбосо атаандаштыкка жарамсыз. Менин байкаганым Адахан Мадумаровдун тарапташтары, аны жандап жүргөн Айданбек Ахматов сыяктуу журналисттер Садыр Жапаровдун дарегине каралуу жалган жалаларды жабыштырууга аракет кылышууда. Атаандаштык каралоолор менен эмес, программалар, идеялар жана мүмкүнчүлүктөр менен болушу туура болмок. Мадумаров саясатчы болуп таанылгандан бери эле тактикасы бар. Ал кызыл тилин сайратып, сындап жамандоо эч өзгөргөн жок. Дагы деле баягы Мадумаров деп жазат Чолпон Кийизбаева. Сурамжылоонун жыйынтыгы. Президенттик шайлоодо Адахан Мадумаров жеңеби? Буга чейин Медиа Центр мультимедиалык маалымат агенттиги 2021 жылдын 10 январында өтө турган президенттик шайлоо боюнча сурамжылоо жүргүзгөн. Буга окурмандар активдүү катышып, жалпы жонунан 18 миңге жакын адам добуш берген. Жыйынтыгында Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров 6 миңден ашык добуш алып алдыга чыкты. Андан кийинки орундарды Талатбек Масадыков, Садыр Жапаров ээледи. Төмөндө добуш берүүнүн жыйынтыгын сунуш кылабыз. Адахан Мадумаров 6347 добуш, Талатбек Масадыков 3244 добуш, Садыр Жапаров 3090 добуш, Турубай Зулпукаров 2948 добуш, Өмүрбек Бабанов 549 добуш, Өмүрбек Текебаев 97 добуш, Мелис Мырзахматов 44 добуш, Канатбек Исаев 39 добуш, Темир Сариев 39 добуш, Жанар Акаев 34 добуш, Темирбек Асанбеков 29 добуш, Алтынбек Сулайманов 24 добуш, Өмүрбек Суаналиев 17 добуш, Бакыт Төрөбаев 6 добуш. Рашид Мусабаев. Болот экен го, талашып тартышпай, сөгүшүп сагышпай, бири-бирине таш кайрабай эле жашаса, мунун баары эмнени билдирет? Бул деген Сооронбай Жээнбеков Атамбаевчилеп кызматтан кеткенден кийин да бийликке асылып, өзүн билемдик кылбай, мен кеттим, эми силерге ийгилик, мен кыла албаганды кылгыла деп кеткенди билдирет. Ооба, Жээнбеков азыркы Садыр Нуркожоевке же болбосо дагы башкаларга асылган жок. Менин тапшырмаларымды аткарып тургула деген жок. Намазын окуп, кадимки жарандык милдети менен жашап жатат. Ошон үчүн Садыр Жапаровда эки сажоого жаман көз карашта эмес. Мына ынтымак бар жерде өнүгүү башталат. Ынтымак бар жерде эң башкысы тынчтык орнойт. Алы жетпеген акыретчил болуп Атамбаевчилеп бийликтен кеткенден кийин да токтоно албай, мени сөзүмдү кылып турган куурчак болосуң деп үйүнө жатып алып келсеңер атып салам деген жок. Жээнбеков калыспа берели калкым деп жазат Рашид Мусабаев.
Саймық Жапыкеев, кабинетиме китайский калпак көтөрүп алып келе бербегилечи. Саймық Жапыкеев түз эфирге чыгып элге болгон нааразычылыгын айтты. Кабинетиме китайский калпак менен резюме көтөрүп алып келе бербегилечи. Азыр бул жакта бүт штат толтура экен. Тазалануучулардан тазаланып жатабыз, деди Саймық Жапыкеев. Эске сала кетсек, Саймық Жапыкеевдин аты кухнядан таанылып, 6, 7, 8 октябрдагы митингдерде активдүү катышкандыгы үчүн Баркы Фин полицияга чейин көтөрүлдү. Кудурет Тайчабаров. Журналист бул мандаты жок эле эл өкүлү. Мен журналистмин деп любой эшикти ачып кирип, карапайым калктын маселесин чечип берсе болот. Журналисттердин депутаттың да, министрин да, президенттин да коркушат, сыйлашат. Жада калса революция болуп атканда эки тарап тең бул журналист экен тийбегиле деп турушат. Журналисттерге 5 жылдык мөөнөт жок жана журналистикадан кетсең деле бул журналиста деген сөз жабышып жүрө берет. Журналист деген кесип мейли өнөр сыяктуу кабыл алышат. Ошол журналистиканы көпчүлүк элге кызмат кылуу үчүн колдонушса, айрымдар акча кылып калем чеберлерин жаман көрсөтүшөт. Журналисттер болгон үчүн саясатчы, ырчы, чоорчу, спортчулардын аброю өсүп таанылып же тескерисинче жаман көрүнүп тепкиде калат. Журналист мен бул тармакты билбейм деп коркпой эле баардык тармакка башын тыгып чагылдыра берген универсальный солдат. Ошол себептен журналисттерди коркпой эле любой тармакка дайындай берсе болот. Андан да любой журналист даяр, жогорку кеңештин депутаты. Көп учурда журналисттер депутаттардан билимдүүрөөк, сабаттуураак. Бир гана журналисттердин майрамында баардык мекеме ишканалар куттуктап белегин жиберип, мамлекет жетекчилери чакырып куттуктайт. Эч кимге баш ийбеген, чектелген мөөнөтү жок, сый урматка ээ 4-үнчү бийликтин ээси болгон кесиптештеримдин баарын майрамы менен куттуктайм. Ар дайым эл таламын талашып, мандатсыз эл өкүлү болуп жүрө бериңиздер. Кээ бирлерге мандат деле буйра берсин деп жазган ал. Жалал Абад шаарындагы Токтогул эс алуу багында орнотулган аттракциондордун биринде 11 жаштагы бала каза болду. Маалыматты Жалал Абад областык милициянын маалымат кызматы тастыктады. Окуя 6 ноябрда болгон. Токтогул паркында өспүрүм бала чуркап бара жатып, Молот Тора аталышындагы иштеп жаткан аттракционго урунуп алган. Себеби аттракциондун айланасы тосулуу эмес, ачык болгон деп айтылат. Бул факты каттоого алынып, Жазык кодексинин 282-беренесинин 2-бөлүмү керектөөчүлөр үчүн коркунуч жаратуу менен сотко чейинки өндүрүш иши ачылды. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Өмүрбек Текебаев. Урматтуу партиялаштар, сиздерди партиянын жаралган күнү менен куттуктайм. 1992 жылдын 7 ноябрында Атамекен партиясы түзүлгөн. Андан бери 28 жыл өттү. Сиздер партиялаштар Кыргызстандын келечеги үчүн, улуттук кызыкчылык үчүн, жарандардын укугу жана эркиндик үчүн талыкпастан күрөшүп келдиңиздер. Кыргызстанда болгон баардык маанилүү тарыхый процесстердин катышуучусу болуп, күрөштүн алдында авангард болуп жүрдүңүздөр. Быйылдагы октябрь окуяларынын активдүү катышуучулары болуп, таза шайлоо үчүн бийликти узурпациялоого каршы акцияларга катышып, Кыргызстандын тарыхында дагы бир бурулушту жасадыңыздар. Урматтуу мекендештер, тилектер орундалсын, максаттарга жетели. Кыргызстан бизден кийинки муундар сыймыктанган бакубат эркин өлкөгө айлансын. Байден Трамптан 4 миллион добуш алды да. АКШ президенттигине талапкер Джо Байден президенттик шайлоону жеңип чыгышым мүмкүн деп айтканы менен так кесе жеңдим деп айтууга эрте деди. 7 ноябрда Аризона, Невада жана Пенсильвания штаттарынын добуш берүү жыйынтыгы чыгып, Байден алдыда экени айтылды. АКШдагы шайлоо учурунда коронавируска чалдыккандардын саны да кескин өсүп жатат. Азыркы учурда президенттик шайлоодо 100 миллиондон ашуун шайлоочу добуш берди. Алдын ала маалыматка карата Байден Дональд Трамптан 4 миллион добушка алдыда бара жатат. Муну ал өтө чоң эмес айырма деп атады. Ал арада Жоржия штатында да демократтар көпчүлүк добушка ээ болгону кабарланды. Жогорку сот республикачылардын Пенсильваниядагы добуш берүүнүн жыйынтыгын кайра саноо тууралуу талабын четке какты. Бул штатта да Байден жеңишке жеткен. Эске салсак, шайлоодо республикалык партиядан президент 74 жаштагы Дональд Трамп жана 78 жаштагы Джо Байден ат салышты. АКШда шайлоонун жыйынтыгы штаттардын деңгээлинде чечилет. Штатта шайлоодо алдыга чыккан талапкерге ошол аймакта белгилүү сандагы шайлоочулар коллегиясынын мүчөлөрү добуш беришет. Шайлоочулар коллегиясындагы 538 добуштун кеминде 270-ине ээ болгон талапкер жеңүүчү деп табылат. Лукашенко ага жарыяланган санкциялар тууралуу башым да оорубайт.
Билесиңерби, мен өмүр бою санкциялардын астында болдум. Чейрек кылым санкциялардын астында жашап келе жатам. А мен дагы деле тирүүмүн жана ден соолугум жакшы. Анча мынчалар айткандай буга башым да оорубайт, деди Лукашенко Белоруссиянын атомдук электр станциясына барган учурунда. Эске салсак, жума күнү Европа биримдиги расмий түрдө Белоруссияга, анын ичинде президент Лукашенкого каршы жеке санкциялардын пакетин киргизген. Евро биримдик Лукашенкону 2020-жылдагы президенттик шайлоого чейин жана андан кийин оппозициянын талапкерлерине, тынч демонстранттарга жана журналисттерди коркутууга каршы репрессия үчүн жоопту деп эсептейт жана бул себептердин негизинде Лукашенкого санкция жарыяланган.